ЖРТда суроолордун арасында аналогияда ирет байланышында келген дагы суроолор бар. Ирет байланышы мындай келиши мүмкүн. Ирет дегенде эле биз кандайдыр бир нерселердин ирети менен жайгашышын элестетебиз. Мисалга алсак, апрель, май, июнь деп жазсак, бул айлардын катарлаш жайгашышы болот. Бул ирет байланышы. Ал эми 1, 2, 3 деп санасак, бул дагы катарлаш жайгашкан байланыш болот, ирет байланышы. Ал эми ушул эле жерде интервалдуу байланыш деген дагы бар. Интервалдуу байланыш деген кандай болот? Мисалы, дүйшөмбү, шейшемби, шаршемби, бейшемби, жума, ишемби, жекшемби деген 7 күндү ала турган болсок, булардын бардыгын ирети менен санасак, бул ирет байланышы катарлаш байланышта болот. Ал эми биз биринчи күндү дүйшөмбү, анан үчүнчү күндү шаршемби, анан кийин ишемби күндү, бул 6-чы күндү ала турган болсок, бул интервалдуу байланыш болот. Биринчи, үчүнчү, 6-чы күн. Же болбосо январь айын, июнь айын жана декабрь айын ала турган болсок, бул интервалдуу байланыш. Себеп дегенде январь 1-чи ай, июнь 6-чы ай, ал эми 12-чи ай бул декабрь. Демек, азыр силер менен баары түшүнүктүү болушу үчүн көнүгүүлөрдү иштейбиз. Азыркы бул мисалда отургузуу кыюу деген мисал берилген. Бул өстүрүүнүн баштапкы жана акыркы этабы болот. Биз отургузабыз, анан эгерде акыркы этабы болгон болсо, аны кыябыз. Эми биз варианттарды карап көрөлү. Бул жакта ирет байланышын карайбыз. А вариантында көчөт бутактанат. Бирок бул анын акыркы этабы эмес. Демек, бул четтетилет. Б варианты урук, данек. Бул экөө синоним десек дагы болот. Демек, биздин үлгү жупка туура келбей четтетилет. В варианты себүү, оруу. Эң ириде себебиз. Эгерде анын акыркы этабы боло турган болсо, биз аны оруу алабыз. Мисалга алсак, буудайды себебиз, анан ал бышып, башалып, даны бышкан соң биз аны орообуз. Демек, биз азыр отургузуу кыюу деген вариантка бизде азырынча В варианты туура келгендиктен, муну туура деп белгилейбиз дагы. Г вариантын карайбыз. Келүү, кетүү. Келүү менен кетүү бул карама каршы түшүнүктөр. Ошондуктан бул вариантыбыз четтетилип, бизде туура вариант В варианты калат. Себүү, оруу биздин бул эң ириде берилген эталондук жупка туура келет. Отургузуунун акыркы этабы кыюу. Азыр ирет байланышындагы дагы бир эталондук жупту карайлы. Бул күн батуу, ооз ачар. Биз күн батпай туруп ооз ачпайбыз. Күн батар болду, демек биз ооз ачуу мезгили келди дегенди түшүндүрөт. Азыр эми варианттарды карайбыз. А вариантында жаңы жыл, дем алыш. Биздин чөлкөмдө жаңы жылда дем алыш болот деген түшүнүк бар, бирок кээ бир мамлекеттерде же кээ бир уюмдар жаңы жыл күнү таптакыр эле эс албай коюшу мүмкүн. Ошондуктан бул вариантыбыз четтетилет. Б варианты жашы жетүү паспорт. Бул дагы биздин чөлкөмдө гана жашы жеткенде гана паспорт алат деген түшүнүк бар, бирок эгерде кези келсе, ал 1 жашта болобу, 2 жашта болобу, паспорт алса болот. Ошондуктан бул вариантыбыз четтетилет. Ал эми В вариантындагы сот чечими жана камак бул туура. Себеп дегенде сот чечиминен кийин камак болушу бул ирет байланышка жакын. Биздин эталондук жупка байланыштуу болгондугу үчүн биз азыр туура деген белгини коебуз дагы. Г вариантын көрөбүз. Эмгек, ийгилик. Бул эмгектин натыйжасында ийгилик болушу мүмкүн же болбошу мүмкүн. Ошого байланыштуу бул вариантыбыз четтетилип, бизде туура вариантыбыз эталондук жупка окшош болгон бул сот чечими, андан кийин камак болгонуна окшош күн батат, андан соң ооз ачат.